туруп эле көчмөндөр оюну келатат, стадион ачылгантат, срочно тиги скрипачтарга үйрөткүлө. Бул кандай бир тантыган сөз бул. Пианисттерге, скрипачтарга, гитаристтерге, трубачтарга, башка баарына комуз үйрөткүлө дейт. Ким үйрөтөт аны? Стадиондо өткөн атпайбы? Жаңы ачылган 51.000 орундук. Ошого министр өткөндө онлайн собрание кылды да, 51.000 комузчу топтошубуз керек депчи. Анан мен суроо бердим, 6 жаштан башташ керек го десем, жок дейт. Мойнума илгим келбейт дейт да. 16 жаштан өйдө ал кантип чогулат? 51.000 эмес, 1000 комузчу чогулта албайсың ара. 51.000 эмне деген цифра бул? 18-жылы 1000 комузчу деп айтылып калды. 850 эле комузчу чогулган, 1000 чогула албай калган. Азыр эми ашып кетсе бир 2-3 миң чогултушу мүмкүн да. Ошо еще 6 жаштан 60 жашка чейин жанагы кичине күү ойноп калган, жаштар маршы ойноп калган. Машботой деген күүнү ойнош үчүн вообще ал 1000ге да жетпейт азыр. Мейли 1000 комузчу чогулушу мүмкүн да. Жана Машботойду баардыгы мындай живой ойногонго. Ал Машботойду баары эле ойной бербейт да комузчунун баары. Көрдүңөрбү? Малды сойсо да касапчы сойсун. Малды сойгонду билбеген дуптар келип алып мындай oyun түшүнүп атасыңарбы? Булардын оюнда баары Машботой ойной эле болуш керек деген ой менен сөз берип алган да тиякачы бийлик тарапка. Айтат да, пианисттерге, скрипачтарга, гитаристтерге, трубачтарга, башка баарына комуз үйрөткүлө дейт. Ким үйрөтөт аны? 11.000 окуушу Гиннестер рекордтар китабына рекорд орнатпакчы. Достар, дайынбызбы? Мына көрүп атабыз, Казакстандын домбуристтери мына 11.000 домбурист стадиондо ойноп Гиннес рекордуна киребиз деп аракет кылып аткандарын. Бул деген бул өзүнүн мамлекети үчүн патриоттук сезиминин бийиктиги да. Буга ким жеткизди эле? Буга Нурсултан Назарбаев жеткизген. Себеби ал домбура менен дастан айткан дастанчы киши болчу. Мен өзүм көргөм жана телевизордон гилтейген 20.000 кишилик залдан басып келатканда сахнасында бир домбура менен кичинекей кыз домбура айтып атып, президентке баары кол чабыйса тиги сөзүн унутуп калат да сахнадан. Анан Нурсултан Назарбаев микрофонду алып туруп эстетип атпайбы? Болбосо 40 мүнөттүк дастан. Ошонун баарын сөзүн билген бул эмне деген? Президент дастан билет. Тарыхын түшүнгөн адам, бул маданиятын түшүнгөн адам. Маданиятты түшүнгөн адам министр кылып, профессионалды коёт. Бизге окшоп тиги МВДдан келген, спорттон келген, башка тармактан келген адамды министр кылып койбойт экономисттерди. Булар экономисттерин, эмелерин ал бухгалтерияны жакшы түшүнөт да, эсептегенди. 100% көтөрүлсө дагы башка жагынан кемитип, ушундайды жакшы түшүнөт. Ушуну практически кылып атпайбы, мына айтып берейин. Музыкалдык мектепти биздин мугалимдерди жана башка бүт мугалимдердикин 100% көтөрдү. Бирок башка жагынан кыркып койбоду акчаны. Ошо менен 100%га чыкпай калбадыбы? Мугалимдер болсо 100% көтөрүлбөптүр деп ызылдап атат. А мен казып жүрүп бухгалтерлерди, казып жүрүп Минкультуранын бухгалтерине чейин чалып атып, бир эмес канча бир 10-15 жолу кайрылып атып түшүндүм. Көрсө буларды младший класска, 1-2, 3 класска. Ошо младший класска өтүү бул азап. Кенедей балага деген тамганы үйрөтө албайсың, комузду үйрөтүш, скрипканы үйрөтүш, пианинону үйрөтүш азаптын азабы. Ошол себептен момундай нерсе кирген. Младший класстарга көп акча төлөнгөн, буйрук кирген. Старший класстар кичине оңоюраак, аларга азыраак төлөнөт. Ошонусу менен айлыгы 20.000, 25.000ге чейин чыгат. Бул ошо мамлекетте эң төмөн айлык ишо. Ошо младший класстарга ошондой. Анан высоко говоря, айылдагылардын көтөрүлүп отуруп 30.000ге чыгат. Анткени биякта деген иште шаарга караганда давлениялары көтөрүлгөн канча мугалимдер бар. Эрте пенсияга чыгат ошол себеп. Ошо менен эпте 30-34 миң максимум.
34 миңге чейин жанагы эң көп стаж иштеген, наамы бар, ошолор 34 миң. Анан булардын айлыгын 100% көтөрсө, жарыбаган Минкультура кайра тиги младшийга жана көп төлөнгөнүн кыркып салып, 7 миң сомдон 14 миң сомго чейин азалып калды кайра. Анан мугалимдерде мындай ой келип атат. Бул биздики деген 100% көтөрүлбөй эле 70%га чейин эле көтөрүп койгон турбайбы деп ушундай түшүнүк болуп атат. Дагы башкасын башка жагынан ыркып ушундай иштермен менен алек болуп атат азыр. Бухгалтердин өзүнө сурап тактан булар Минфин ушинтип атат деп атат да. Министр финансы менен биздин министрлер биргелешип туруп ушуну кылышы мүмкүн да. Муну да текшериңиздер. Бул биздин эле министрлардын кылган нерсеси болушу мүмкүн. Муну да текшериңиздер. Анан мына 51 миң комузчуну чогултуп үйрөткүлө деп атат. 51 миң комузчуну чогултуш үчүн ушуда сөзбөй. Пианисттерге, скрипачтарга, гитаристтерге, теоретиктерге бардыгына комузду үйрөткүлө дейт. Жана антип айлыгын кыскартып атса, анан кайсы киши настроениясы менен үйрөтөт? Вообще негизи эмнеге үйрөтүш керек ал кесиби башка музыкантка? Кичине мындай мээ деген барбы бул биздин министрларда? Комузду деген мектептен баштап үйрөтөт негизичи. Музыкалык мектептен баштап үйрөтөт. Бул казактар Казакстанда. Нурсултан Назарбаев 2002 жылы мен билем. Агахан фонду бизде ачылганда жанагы Устат Шакирт борбору ачылганда мен ошо 2003 жылдан баштап окуп ошол жакта 18 жылга чейин аралашып жүрдүм. Ошол жерде устатыбыздын баардыгы ошол жерде генийлер иштеген да ошол жактачы. Ошолордун системасын мурунку директору Устат Шакирттин Абдыраевка да келип ремонтунан былгылык иштер болуп жумуштан кетпедиби? Ошол кезде эле Устат Шакирт борборунун системасын бузушуп булар күү боюнча деген чоң бир программаны ишке ашырышпай, аягында англис тили курс болуп калган. Бул Казакстанда мурагер биздин точно эле Устат Шакирт борборунда ачылган. Ошону булар кармап калып, Нурсултан Назарбаевдин колуна өткөзүп коюшкан. Ошо Нурсултан Назарбаев өзү көзөмөлдөп мурагер мектебин. Бүт общеобразовательный мектептерге 100 миңден ашык домбура жасатып, ар бир айылга 1,5 миңден, 2,5 миңден окуучу болсо 2,5 миң домбура жасатып, математика сабагындай кылып домбура сабагын киргизип таштаган. Ошол себептен буларда ар бир окуучу домбура ойнойт. Мына 11 миң домбурачыны жөн эле чогултуп коюшту булар. Чогулганда дагы жанагындай сложный чыгарманы ойноп атышат. Бизде 11 миң комузчу мейли 5 миң комузчу чогулталчы. Машботойдо ойной алабы ошо сложный? Ойлонгула силер, бийлик тараптагылар, момундай министрлар бизге кереги жок мындайлар деген өзүнүн акылына жараша ойлонуп, вообще каша малашан чалып атат. Мына до сих пор кабар жок. Мына май айында онлайн собрание өткөздү эле. Комузду деген пианистке, скрипачтарга, тиги буларга үйрөткүлө. Стадиондун ачылышында 51 миң комузчуну чертиребиз. Бул вообще нерв кашайып атат момундай министрларгачы.